дәулет өчкөн азыр бизге эң керек. Жеңекелер байкелер кеңеркелеп, Мындай шансты карманып, махабатка арбалып, 10 миллионго жетеличи эртерээк. Таланттуу ырчы мырзалар бүгүн Регион телеканалынын студиясында конокто отурушат. Пародия дейт го, пародия, юмор менен бир ойду жеткизгенге аракет кылдык. Ташиев менен Садыр Жапаров жалдаптыр дегендер да чыгып атат. Дароо эле төккөн жокпуз. Мен өзүм акын эмесмин. Көрктөндүрүп кетейин мынан регион деген конушту. Аты дагы башкача, заты дагы башкача. Акындарды чакырса бул каналыңар таптаза. Не дейсиз? Жүрөгүмдүн ээси барбы дейт. Сүйгөн кызың барбы деген сыяктуу. Көрдүм данай уруунуң, кечтим дайраң улууну, издеп бир келдим гүзел кыздан ышкыдар сендей сулууну. Бир нерсе сүйлөгөндөн коркобуз да, анткени азыр убакыттар десең ой булар чындыз болуп кетти болуп кетти деген сөздөр чыгат. Төкмөчүлүк өнөр бир түшүнгөнгө бир татаал да. 60-тан ашпайлы газды катуу баспайлы, 60-тан ашам деп кээ бирөө ажалга барып жатпайбы. Тилегиң ай, тилегиң ой, тилегиң ай, ай. Учурда интернет желесинде өзүнүн тамашалуу ырлары менен популярдуулукка жетишип жаткан таланттуу ырчы мырзалар бүгүн Регион телеканалынын студиясында конокто отурушат. Өзүңүздөр көрүп тургандай, биз бүгүн Манас театрынын төкмө акыны Нурсултан Малдыбаев жана дастанчы Азамат Асанбеков менен маек курмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуңуздар. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Кандайсыздар? Жакшы, керемет, сонун келип алдык. Сиздерди эфирге чакырган байланышканымда бир убактыңыздар бир аз тар болуп атканын айттыңыздар да, анан негизи эле ушундай жумуш менен жумуштарыңыздар көп болобу же учурда эле ушундай убактыңыздар тар болуп атабы? Жок, убакыт болгондо өзүмдүн учур келбей калып атты. Азыр бир нерсе сүйлөгөндөн коркобуз да, анткени азыр убакыттар десең ой булар чындыз болуп кетти деген сөздөр чыгат. Ошондуктан ирети келбей атты. Ушул убакытка Кудай жазган экен. Негизи театрда жумушубуз бар, окуубуз бар, андан башка өзүбүздүн жеке бирдеке чарбаларыбыз менен жүрүп калабыз кээде, ушундай болуп калат. Бул суроону бекеринен берген жокмун, анткени мына жакынкы күндөр эле сиздердин бир тамаша аралашкан ырыңыздар социалдык тармакка жайылып, ошол эле учурда социалдык тармактын колдонуучулары тарабынан алкоого алынып атат да. Анан келиңиздер ушул ыр тууралуу сүйлөшөлү. Жаралуу тарыхы кандай болду эле, идея кимге таанды, кандай кылып тартылып, кандай кылып жазылып калды эле, ушул боюнча сүйлөшөлү. Ак үй жактан кетип жатат каталык, автоунаалар жүрбөй калды такалып. Кеңеш алып жаштардан, кар жадырбай асмандан, иштебейби жөн отурбай жапарып. өзүбүзчө өткөрөлү тирликти, Өлкө үчүн бекемдейли бирликти. Кар жасадаң асмандан, жан жасадаң асмандан, күнөөлөбөй жашайлычы бийликти. Кар Жасадаң асмандан, жан жасадаң асмандан, күнөөлөбөй жашайлычы бийликти. Бул идея негизи өткөндө биринчисин тартканбыз биз кар жагандачы. Эми ушундай идеянын чыккан себеби азыр биздин коомубузда бир аз өзгөрүп, мына телефон деген бар, азыр бизге башка жактан келип аткан ал кандай маалыматтар бар, көп нерселер бар. Анан адамды туура жака буруп кетүү, ушундай нерселерди эл агартуучу инсандар аткарыш керек. Бирок биз эми бул тамашалуу, мындайча айтканда пародия дейт го, пародия, юмор менен бир ойду жеткизгенге аракет кылдык. Түз түшүнгөндөр болот экен, кыйырынан түшүнгөндөр болот, ар кандай болот экен. Бирок биз театрга барып, бул эми Кудайдын буйругу менен эле жөн эле тартылып калган нерсе, бул атайын пландалып же мынтелдеген нерсе эмес. Жөн эле отуруп ке тартабыз деп, үчөөбүздүн башыбыз жөн эле бир жерден биригип калган. Анан биздин Жылдызбек Төрөканов деген акын агабыз менен үчөөбүз ушундай тарталы, кар жаап атат, эл да кыйналып, кар жаса да эми биз ушундай адам эл болуп атыкпы, кар жаса да аалыйбыз, күн ысылсадан ысып кетти дейбиз, жааса муздап кетти дейбиз, жамгыр жааса үшүп кеттик дейбиз. Ушундай нерселерди тамашага айлантып салып чыкканбыз. Бирок элге жакшы кабыл алынды. Эч кандай өткөндө сиздин астыңызда дагы бир журналист суроо берип айтып атат да,
бийлик тараптан кысым болгон жокпу деп. Бул бийлик тараптан кысымда эч кандай нерсе айтылган жок да, наоборот, ошол жакты жактап, элди жактап, ортого көпүрө бололу деген эле негизги нерсе. Андан кийин Азамат экөөбүз жөн эле чай үстүндө отуруп, ак үйдүн астына барып келип ушундай тартып коебуз, свет деген маселе болуп атат го. 2 сааттан свет өчүп күнүгө, Кыйын болду кыргызымдын үйүнө, өзүбүздү жаман деп Сүйлөбөйлү жаман кеп, жатып алып парабойдун түбүнө. азыраак үй оңдойбуз деп турмушту, Аянбастан эмгек кылып тырмышты. ушул бийлик өтүнүп Улам свет өчүрүп, көбөйсүн деп жаткан чыгар кыргызды. Саясат ашып кетти мындай деген эч нерсе жок. Саясатка бийликтин балдар атайын Ташиев менен Садыр Жапаров жалдаптыр дегендер да чыгып атат. Бизге эч ким астыбызга аргымак, үстүбүзгө чапан кийгизип аткан жери жок. Бул жөн гана биздин өзүбүздүн патриоттук сезимибиз десек болот да. Ошол себептен ушундай идеяларды кылып тартып атабыз. Бул жакшы нерсе, элге позитив тартуулап атсак, бул кыска дагы бир 5 куплеттен ашпагандыр да, тамашалуу. А учурунда точкага атып алсаң, бул жакшы тарайт экен да. Ушундай болуп чыккан жалпысынан. Эч кандай саясат, эч кандай хайп деген деле нерсе жок. Демек, ал эч кандай кагаз бетине түшүрүп, ойлонуп толгонуу деген нерсе болгон жок, сиздерде дароо эле тарткансыздар ошондо. Элбетте кагаз бетине түшүрдүк. Эми дароо эле төккөн жокпуз. Мен өзүм акын эмесмин. Ушул акын Нурсултан досум жана Жылдызбек агабыз үчөөбүз отуруп кеңешип, ушул нерселерди кандай жол менен жеткиребиз, кандай туура жолунда жеткирсек болот. Түз айтып алсак дагы элге жаман көрүнүп калабыз деп бир 5 куплеттен жазып алып, анан үчөөбүз бөлүп алып ушул нерсени аткардык. Андан кийинкисинде дагы экөөбүз отуруп алып, ойлонуп, отуруп жазып, жеңилдетип, баягы жеңил нерсени азыр бат кабыл алат го, жеңил сөздөр менен жазылса, жеңил айтылган сөздөрдү эл бат кабыл алып, ошол жеңил сөздөр менен жазып, ошону жеткирүүгө туура келет. Саясатка жакын окшойсуздар. Анткени саясатты түшүнбөгөн адам мынчалык деңгээлде ой жүгүртүп, мындай ойду коомчулукка жеткире албайт болчу да. Анан учурдагы саясий кырдаалдарга дагы бир анализ берип турат окшойсуздар. Ооба, сөзсүз эми биз төкмакын болгондон кийин баардык жактан кабардар болуп турушубуз керек. Дүйнөлүк саясат, мамлекеттик саясат деген нерседен кабар алып турабыз. Биз мындайча айтканда 23 жаштагы балдарбыз да. Анан кээ бир айтат, ой, каарыган чалдардай болуп, мындай болуп деген 90 кеп айтылат. Бирок Facebook, колдоно Facebook'ка отурсаң баары саясат да. Facebook'та мындай TikTok сыяктуу эмес, Instagram үч башка айырмачылык да го. Мен үчөөнө тең кирем, көбүнчө Facebook'ка кирем, аяка саясат окуп, сиз айткандай кээде ойлоп кетем, Кудай, мен ушу саясатка жакынмынбы депчи. Бирдеки саясатты талдап, тиги депутат, мисалы үчүн Ак үйдө парламентте жыйын болсо, түз эфирди көрүп отура берем мага. Баарын сен антпейт болуш керекпи? Ошо кызыгып эле ошого отура берем да. Анан ага эми кызыгып кетип саясатчы болуп кетейин деген нерсе жок го, просто анализ жүргүзүп, карап, эметкенди жакшы көрөм. Бул биздин эми укуубуз, билип турушубуз керек. Анткени жан жактан маалымат керек да. Эртең ырдап калышың керек. Айтышка барып калсаң Казакстанга элиңде момундай саясат болуп калыптыр десең, билбей калсаң уят болосуң, жооп бере албай каласың мүмкүн. Бирок дээри менен эле ошондой көрүп, кызыгып отура берем. Кичинекей кезимен баштап эле саясатты анализ жүргүзүп, мындай тигиндей деп. Келиңиздер, эми комузуңуздарды атайын көтөрө келип, сиздер бир төгүп ырдап бериңиздер, андан соң маегибизди уланталы, Жарайт. Ассалому алейкум, биринчиң амандашып алайын. Ак калпактуу журт менен азаке саламдашып алайын. Көтөрсөм деп келдим го, көпчүлүк элдин маанайын. Ак калпак кыргыз калкыма бак таалайды каалайын. Жалпы журтума аруак шат маанайды каалайын.
Peyili gölдөй çalkıgan, aylanıp getsem jaraşat ak kalpak kırgız kalkıman. Amandaşıp kep baştayım attavay ata saltıman. Biz жаңыдан çıkkan baldarбыз, biyken uçam talpınam. Alıska ketken akeyan, baştalat bizdey tamçıdan. Kulu olboy alkımdın, uulu olduk kalkımdın. Oşonduktan uşintip, ırdap жүрgön malыбыз. Agayındın gepterin, tındap жүрgön malыбыз. Akkaranın agayın, ılgap жүрgön malыбыз. Ar bir kırgız jaranın, sıylap жүрgön malыбız. Jaman juman gepterdi, ak kalpak kırgız kalkımdan ılgap жүрgön malыбız. Köküröktün ırmenen, sırdap жүрgön malыбız. Aylanayın agayın, ırımdı kavul alыңыз. Özüңüz törgö degen mına sıyımdı kavul alыңыз. Sözüm ketpesin жаңылыш, aman bololu barыбыз. Жашыбыз менен карыбыз, ак kalpak kırgız elimde. Ынтымак болсун, ыр болсун, кайда жүрсө калкымдын максаттары бир болсун. Уккандарың ыр болсун да ден соолуктары чың болсун. Азыр ар жерде болуп чогулуш, ар кандай болдуң оюбуз. Аябай кетти булганып, азыркы кыргыз коомубуз. Bir үйдөн 11 адам жашасак, саясатчыбыз онубуз. Мисалы менин бар мындай сунушум, айтайын элге dursun. Sayasat жака баштыкпай ар ким жасаса деймин жумушун. Мисалы төкмөлөр айтса жамагын, мугалим берсе сабагын. Оттой бербей жөнү жок, отунчу кыйса дарагын. Sayasatка баштыкпай Куудулдар асса кен элдин кабагын. Манасчысы жаңылбай Айкөлдүн айтса баянын. Ассаломун алейкум деп анам мусулман берип саламын. Соттор болсун ишкадал талашып калктын таламын. Анткени бирөөнүн аңдыганча кешигин, өзүңдүн түздө бешигиң. Коомубуз азыр бузулду, жылуусу кетип сызгалып, жайы кетип кышкалып, жалының өчүп ышкалып, бабанын сөзүн унутуп, батышты көздөй ыктадык. Калкым саган айтарым, өлкөмдө жансын 3 жарык. Биринчи жарык ыйманың, калбасын калкым кыскарып. Экинчи жарык сабырың, кетпесин жүрөк муздалып. Азакең үчүнчүсүн угуптур, 3-чү жарык үмүт нур. Үмүтүң жанса балбылдап, жаркырап жанат бүт жарык. Өлкөмө салым кошолумуна калкымдан кубат күч талып. Өзүбүздү мындай кой, өнүккөн өлкө кыргыз деп өзге элдер турсун суктанып. Атай Оғонбаев атабыздын чыгармаларынан аткарып берейин, жаштарга деген ачуу чыгармасын. Bulbulдар гана сүйөтө гүлдөрдү. Муңайым гана добушты үндөрдү. Бурала басып ысырдашкан, мындай ырдашкан жыргал. Күндөрдүң ай, күндөрдүң ой, күндөрдүң ай. Жаштыкты гана кандайды ойлойсуң. Сен булбул жаш суусардайды жойлойсуң. Жакында чалмагы саларда, кантем жазгыле тайдай. Ойнойсуң дей, ойнойсуң до, ойнойсуң ай, ай. Ойноп бир гана күлгөндө ойнобой гана жаштарды жүрөбү. Оюнда сырынан айтсам деп, жаштын ошондо болот.
tileging ay, tileging oy, tileging ay, ay. Hayranı gana genen doy kımız mol maldu bir ganadan dudey jerge biz jigiti şairday kız altın mınday kutmandu kırgız eli biz ay jeri biz oy eli biz ay ay. Балли азаматсыз бир студиябызга бир шаң кирип келди окшойт. Келиңиздер эми жалпы көрүүчүлөр арасында тааныганы бар бул кайсыл жактын жигиттери болду экен деп суроо салып аткан чыгар. Келиңиздер өзүңүздөр жөнүндө айта кетсеңиздер, кайсыл жактын кулуну болосуздар? Нарындын кулунубуз экөөбүз тең эле. Мен Нарын кулуну, Кочкор районунун тургуну болом. Кочкордо туулуп өскөм. Ошол жакта окуп, ошол жакта чоңоюп, чыгармачылыгымды дагы ошол жакта Кочкордон баштагам. Ушул чыгармачылыкка келип калганымдын да бирден бир себеби комузду колго карматып, үйрөтүп баштаган биринчи устатым өзүмдүн атам болуп, ата-энемдин түрткүсү менен, ата-энем берген дем күч менен ушул чыгармачылыкка келип калганбыз. Мына ушул дастанчылардын ааламы дагы бир өтө сырдуу деп айтышат да. Мына кези келген адам бул дастан айтып кете албайт деп дагы айтышат го. Анан эмне үчүн сиз ушул дастанчы болдуңуз? Дастанчылык өнөргө кичине мен кызыккандыгыман да ошол себеп болду окшойт. Кичине мен ушул дастандарды угуп, элдик ырларга жакын болчумун. Элдик ырларды ырдап, дастанчылыкка келгенин себеби бул жактан агаларым бар. Дастанчылыкты окуп бүтүргөн. Ошол агаларын өздөрүнө тартып, кел сен ушу элдик ырларга жакынсың, дастандарды үйрөнүп, ушул устаттардан сабак алып, өзүм бул жактагы искусство университетинде устатым, белгилүү манасчы, дастанчы Көчөрбаев Самат Батыркулович устатыман сабак алдым. Дастанчылык өнөрдү ошол агайыбыздан үйрөнүп, ошол агайыбыз менен азыркы учурда кесиптеш болуп иштеп атабыз. Нурсултан мырза, сизчи, сиз кайсыл жакта төрөлгөнсүз? Демек, экөөңүздөр жердеш турбайсыздарбы? Сиз дагы Нарындан болот экенсиз. Мен Нарындын кулунумун, Азамат дагы Нарындын, жердешпиз дейт го. Жердешпиз десе кээ бир айтат, жер басып жүргөндөрдүн баары жердеш, айдан келген эч ким жок, айланайын дейт. Айдан келмепти, жер басып жүргөндөн баарыбыз жердешпиз дегендей. Азамат экөөбүз бир жердин кулунубуз, Нарындын. Ошол жакта окуп чоңойдум. Жалпы өзүм айтайынчы, окуп чоңойдум. 11-классты Нарын районунда Өл деген айылында бүттүм. 11-де окууну бүтүп аткан учурда анан төкмөлүккө кызыгып баштап, 11-де бүтүп атканда колума домбура алып, жаш таланттарга барып, гран-при утуп, райондукка барып, облустукка, республикага ушинтип келип аралашып калганбыз. Бишкек мамлекеттик университетинин филология факультетин аяктагам. Учурда Кыргыз улуттук Манас театрында төкмө акын болуп эмгектенем. Жана магистратурада окуйм. Төкмө акындык менин билишимче көп өнөрдүн башын бириктирген өнөр да. Дастанчылык, айтуучулук, ырчылык, аткаруучулук, комузчулук, чечендик, окмалдуулук ушунун баарысы биригип келип түзөт болуш керек. Актёрчулук, чеберчилик деген сыяктуу. Бирок эми ушунун баары менде бар деп айта албайм да. Бирок ушул баары биригип келип түзөт да төкмө акынды. Элмирбек Иманалиев агаларыбызды айтсак болот. Жеңишбек Жумакадыр, Ало Туткучев, Баян Акматов деген сыяктуу агаларыбыз булар талапка жооп берген. Ошол мен айтып аткан 7-8 өнөр болсо баарын сыйдыра билген, манасчылыгы дагы баары бар адамдар да. Бул өзү кыйын өнөр экен, анткени төгүп келатып, биринчи сапты айтып келатып, экинчи сапты камдашың керек, экинчи сапты төгүп келатып, үчүнчү сапты камдашың керек деген сыяктуу өзүнүн оор нерселери бар. Ырчы болсо сахнага чыгып ырдайт,
даяр ыры бар, даяр текси бар деген сыяктуу көбүнчө эл аралык же Казакстанга барбай чыгып калсак дагы чоң жоопкерчилик болот моюнда. Анткени бул дипломатия болуш керек. Ортодо эки элге бириктирип коюш дагы, эки элди ажыратып коюш дагы бул турган нерсе болот. Анткени мындай нерселер учурда дагы, тарыхта дагы болуп келаткан. Азыр Кудайга шүгүр, биздин айтыштар жакшы. Мындай жаштар деле, агалар деле ынтымакта ортодо. Жакшы ушундай. Анан айтып атпайсызбы, ошо төкмөчүлүк өнөр бир түшүнгөнгө бир татаал да. Анткени бир саптан кийин эле экинчисин дары ойлоно калып, уйкаштырып ырдап кетиш да бар да. Анан ушул чоң сахнага чыкканда бир оюңуз чачырандуу болуп, адашып кеткен учурлар болгонбу? Аябай көп болот. Мен азыр өзүм айтышым вообще уга албайм дагы да. Эл угат, мисалы үчүн 200-300 миң просмотр болгон айтыштар болсо элечи, астына жакшы комментарий да, бирок өзүм мынтип уяла берем да. Кайра өзүм көрсөм уяла берем да. Эми ой деле туура жетип кечке чачырай бербейт го. Кээ бир учурда концовка деген болот. Мисалы үчүн бир уйкашты баштап аласың да, ошонун уйкаштын аягын билесиң не менен берериңди. Тиягын жамактап курап келет, концовканы унутуп каласың да. Анан ошол убакта эмне кыласың? Токтоп калбайсың, башка нерсеге тигинин башын бир чокуйсуң, тиги уйкаштыкты бир чокуйсуң, тиги ойдон бир аласың, чаптайсың, бирок тигиндей коос артынан чыкпайт да. Дайындык менен жүргөн жакшы көбүнчө учурда. Жакшы акын дайындык менен жүрөт дейт го. Көбүнчө биз дайындык менен жүргөнгө аракет кылабыз. Бирок кээде даяр болбой калган учур болот, ой чачыраган учур көп болот. Тиги акынын каршылашың сага сахнадан 5 мүнөт ырдаса, биринчи атака берсе, 2-3 бир айтышта 2-3 атака берсе, сага суроо берсе, биринчисин деп суроону камдап отурасың да, мына буга мынтип жооп берем деп, экинчисин уга баштайсың. Ага жооп камдайсың дагы, буга экөө деп тизип келат, үчүнчүсүн угат, баягы биринчисин унутуп калышың мүмкүн. Мындай учурлар мен деле эмес, баардык акын агаларда болот экен. Эми ошонусу менен дагы балким кызыктуу чыгар. Өзү касиеттүү өнөр го, Кудай оосуңа жакшы салса жакшы нерсе болот. Жалпы ошондой. Анан төкмө акындардын бул эс тутуму аябай жакшы болушу керек да. Унутуп калбашы керек, айтып атпайсызбы? Ойлогон оюмду кийинкисине унутуп калып, же болбосо ошол сыяктуу окуялар болот деп атпайсызбы? Анан ошол эс тутумуңуздарды дагы бир калыпта сакташ үчүн эмне көнүгүүлөрдү жасайсыздар? Эс тутумду эметиш үчүн ыр жаттап туруш керек дейт. Мисалы манас окуп турса, же ырлардан жаттап турса, ушундай нерселер эс тутумду жакшыртат. Кээ бирөөнүн угуп алып жаттоосу көп болот, жакшы болот. Кээ бирөө көрүп алган нерсесин бат жаттайт. Кээ бирөө ушул сыяктуу да кабыл алат, сезим менен кабыл алат деген сыяктуу да. Келиңиз, анда сиз эми төкмө акынсыз да, төгүп ырдайсыз. Биз сизди сынап көрөлү. Ушул жерден Регион телеканалынын бүгүнкү эфирди өзүңүздүн фантазияңызга жараша ошол тамашаларды кошуп бир ырдап берсеңиз. Акын эмес турбайсыңбы дебексе. Комустун кылын толгоюн, комустаңандаң ойноюн. Кайда жүрсөң ушинтип ак калпак элдиң ойлоюн. Жакшы керемет маек болдуго, мен жаманга шерик болбоюн. Колумаң алып комустуң анда кошоюн бийик добушту. Көрктөндүрүп кетейин мынан Регион деген конушту. Аты дагы башкача, заты дагы башкача. Акындарды чакырса бул каналыңар таптаза. Төкмөчүлүк өнөр бир түшүнгөнгө бир татаал да. Мактаса Жалалабадта деп айтты, ушул жагын көп айтты. Анда бизди чакырып, акындар келип атайын ырыптап берсин ашыгып. Мынан Регион канал чакырды деп экөөбүз келип калдык шашылып. Мына чакырганыңарга рахмат, атайын келип эк акын чыкса экен ырым булактап. Кайда жүрсөң ушинтип талантты жүрсүң кубаттап. Анткенимдин себеби желбиреп турсун ушундай Региондун желеги. Аты дагы бир укмуш, заты дагы бир укмуш. Сулуу кыздар алпарат, төкмөлөрү жар салат. Маектешип олтурса эң керемет салтанат. Региондон каналдан кубанып турат чар тарап. Ушул канал мыкты деп удур
убакын айталат, анткенимдин себеби тартканынан байкалат. Кандай кептиң акындар айтканынан байкалат. Тебырдап жасам сулуу кыз ары бери чайып алат. Ак көйнөгү кийинип, ак тили мына билинип, акындар келип алдына кызматты кылып жүгүрүп, кандай ырдап берет деп жаткан кези сүйүнүп, кыргыз деген калкыма кызмат кылам бүгүлүп. Ошондуктан карачы сизге айтам рахмат, бизге айтсаң рахмат, ырларым чыгат булактап. Бир кестең Айкөлүм Манас барында айланганбыз жалынга, желегин элдин көтөргөн жеткиче башы кабырга. Арулук бар турбайбы ар бир кыргыз канында, чыгармасы Чыңгыстын чыгаргандан кыргыздын, өзгөгө берген тарбия өзөгү болуп турмуштун, кокту колоттуң аралап биз коңшусу болдук жылдыстын. Эмиң ырымдын соңу ушул деп мен айтайын чың учур кеп, биз темирге мыкты какпайлы, жаман жолдон аттайлы. Бир өлкөнүн бүтчүгүн бир адамга артпайлы, комуз азыр байкасам башкача болуп жатпайбы? Өзүбүздүн өзүбүз өргө сүйрөп ардайым этектен ылдый тартпайлы. Жоо келсең артка кайтпайлы, жосунсуз кептиң айтпайлы. Өнүгүүнү келгиле калкым өзүбүздөн баштайлы. Анан ушул учурда сиздерге сунуштар дагы түшүп атса керек, Мисалы кечээ эле 2 темада ыр алып чыктыңыздар. Бул коомдо болуп аткан учурда көйгөйлөр да, мындайча айтканда. Анан ушул темада дагы алып чыкпайсыңарбы, ушул маселени көтөрбөйсүңөрбү деген сыяктуу. Ооба, сунуш түшүп атат. Биз азыр жаңы эле эмеге ырдап келдик. Каилердин площадьтагы эмеси бар го, офиси. Бирок ал жактан биз баш тартканбыз. Өйдө жактагылардан бери чалып суранып болбойт деп. Мен бул дагы саясат месели үчүн, анткени азыр жол кырсыгы көп катталып атыптыр да. Силердин тил менен айтса көркөмдүүрөөк болобу деген сыяктуу. 60-тан ашпайлы газды катуу баспайлы, 60-тан ашам деп кээ бирөө ажалга барып жатпайбы деген сыяктуу, 90-дон калкым ашпайлы, 90-дон ашабыз деп топо кучактап жатпайлы деген сыяктуу биздин оозубуз менен айтсак дагы жакшы болобу деп ошону тартылып келдик. Анан биз жанагы видео тарткандан кийин бул кийим дүкөнүнө келип ушуну жарналап бергиле, канчысам болот деген сыяктуу сунуштар түшүп атат. Бирок азыр бизге уятыраак болуп калышы мүмкүн. Ул өнөрдү аркалап жүргөндөн кийин экөөбүз барып тамак ашты же кийимди жарнамалап жүрсөк, булардын максаты ушундай турбайбы деп тебелге көрүнүп алып, анан акча табаш деген сыяктуу нерселер да болуп калышы мүмкүн. Бирок өзүбүз жанагындай каналыбызга видеолорду тартып, жакшы нерселерди тартуулай беребиз. Кудай буйрса, жакшы идеялар бар, учурдагы нерселерди айтып турабыз. Дагы мындан кызыктуу нерселерди күтсөңүздөр болот. Анан ушул Манас театрынын ишмердүүлүгү тууралуу дагы сурагым келип жатат. Мына ушул таланттардын бир башын бириктирген уя болду окшойт. Ооба. Президент Садыр Жапаровдун өзүнүн көзөмөлү менен ачылган театр экен. Ачылыптыр. Биз Төкмакын катары иштедик. Бул дагы жакшы нерсе. Мурун кийин Төкмакындардын башы бириккен деле жер болгон эмес да. Айтыш коомдук фондунда бириктирчү, бирок аякта айлык деген нерсе болчу эмес. Кээ бирөө тойго барат, тою токтоп калса кетмен чыгып кетет, ошентип өнөрдөн алыстап кетиши мүмкүн да. Баары бир финансылык каражатка такалып калган нерселер болот экен. Бул кичине да болсо буну менен Манас театрынын айлыгы менен биз тиги укмуш болуп кеттик деген нерсе эмес. Мотивация болот экен, дем болот экен, мамлекеттик жумушта иштеп аткандагы бир жоопкерчилик болот экен. Манас театрынын ишмердүүлүгүнө келсек, бул 1 жыл боло элек, бирок бир нече нерселерди кылды. Ал жакта дастанчылар, манасчылар Төкмакындарда, бирок биз эле манасчыбыз, Төкмакынбыз, биз роль аткара албайбыз деп театр деген статусу болгондон кийин спектакль алып чыкты. Айкөлдүн аманаты деген Табылды Актановдун. Анан Арген Биймырзолу деген акын агаларыбыз бар. Булар Төкмакындар. Бирок биз Төкмакынбыз деп баш тартпай, ошол жака дагы баш салып, актер болуп кадимкидей ойноп берди. Роль ойноп берди, образ жаратып берди. Ачып бере алды, жакшы нерсе болду да. Андан сырткары манасчылардын
конкурсун өткөрдү. Бир жылдын ичинде 7-8 республикалык эл аралык акындардын айтышын өткөзгөн экен. Биринчи жолу мына дастанчылардын кароосуна 1 миллион сом коюп өткөзүп беришти. Бул дагы жакшы нерселерди кылып атышат. Келерки жылга дагы жакшы айтыштар, дастандар, пландар бар. Жаш таланттар деген мурда болчу, 2-3 жылдан бери токтоп калган. Республика боюнча ошону быйыл Кыргыз улуттук манас театры колго алып өткөргөн жатат. Эң сонун келиңиз, анда Азамат мырза сизден бир дагы чыгарма сураналы. Келиңиздер, эми Барып Алкулов атабыздын керемет чыгармаларынан аткарып берейин. Атабызды негизи ашыктык арман сүйүү ырларынын атасы деп тааныйбыз. Лирикага жакын адам болгон экен. Ашыктык ырларынын көзүрү болгон Güzel kız деген жакшы bir чыгармасын аткарып берейин. Saratan aylar salkın güz, sananda belen güzel kız. Emdigin aylar ekay güz, sen estedin beken güzel kız. Gözüm süydü min sulu, gönülüm süydü bir sulu. Gönülü süygön sen boldun da, görünün aşık men boldum. Joluğun kızıl başaya, jol jürüp geldim atayan. Jalınga salsaң özüң saldoy jaroker güzel sıpayım. Göynөгүң kızıl başayı men görgönü geldim doň atayın. Güyütkö salsaң özüň saldoy görkömdü güzel sıpayım. Har kim ırdayt süygönün, akılına tüygönün. Aşık bir bolup jet albaydoň ara saat günde jürgönün. Men dagı ırdap bereyin, aşıklıktan bir sabak. Dak saldın uus jüreköňe derdizal güzel aktamak. Kürdölü jaştın nişeken, güsödüm süyü çarbaktın. Amanat canga belektep men aşıklık gülün karmadım. Han oşol güldü berişke men güzeldin izdep bargamın. Bulaktan görüp çak düştü men bulbulday avaz salgamın. Gördüm dalay urunun, geçtim dayran ulunun. İzdep bir geldim güzel kızdan, ışkıdar sendey sulunu. Tanıbaysın sen meni, tarpi kılattı el seni. Tanışalın uşul jerden, tartiptü güzel gel bere. Kıylanı gördüm kıdırıp, kara su menen çarbaktan. Kaş kirpigin tögülüp doy, karasam kumar tarkatkan. Gökürököň ört koyup doy, köp jıldızın samatkan. Janada köptü görmökmün men, jaralgan bolsam kanatcan. Kalkalыңdan kalыңdan, kalkalap bütkön dalыңdan. Bezelengen betiңden al 5 talda bürgön çaçıңdan. Çaçıň göldün kamışı, özüň üstü surasam doy, emgektüň eldin kalısı. Suraganımdın sebebi, süyböy bir kişi gelebe. Sıpayının jayынан al, bilbey bir kişi gelebe. Zıyada bolsa kulak sal sen, zarımdın ugup gülün dal. Gerek bir bolsa güzel kız sen, göre turgan günün dal. Kayda barsan canında, ınağın bolup jüröyün. Karangıda jol bassan, çırağın bolup jüröyün. Günügö gelip su algan men bulagın bolup jüröyün. Jaşırbastan açık ayt, emine bolsa oyuңda. Jürögüne ilingen doy, tutkunun memmin torungda. Kıynasaڭdan özüň bil, sıylasaڭdan özüň biley. Taqdırım senin kolunda. Kıynasaڭdan özüň bil, sıylasaڭdan özüň biley. Taqdırım senin kolunda. Азамат
Тилекке каршы бизди убактыбызда жыйынтыкталып баратат. Келиңиздер, алдыдагы пландарыңыздар тууралуу сүйлөшөлү. Алдыда жалпы видео боюнча болсо, ушундай видеолорду Кудай буйруса улантабыз. Өзүбүздүн жеке пландарыбыз дагы бар. Биздин катарлашыбыз, курбалдашыбыз Кутман Садыбакасов деген Манас театрынын Төкмө акындын жеке концерти болгондо, ошол концерттин үстүндө эмгектенип иштеп атабыз. Кудай буйруса 28 март күнү баарыңыздарды Улуттук филармонияга чакырабыз. Ошондой пландар бар. Анан улам чакырып турсаңыздар, улам бири-бирден айтып турабыз, сюрприз болсун деп. Сөзсүз түрдө мына студиябызда көрүп алдыңыздар, келип туруңуздар. Мына ушундай өзүнчө бир шаңга бөлүп, эфирибизди ачылып, ичиңиздердеги болгон сырды айтып бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык бар болуңуздар, ден соолукта болуңуздар, чыгармачылык ийгилик каалайбыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип бизге берилген убакыттагы жыйынтыкталып калды. Аз гана мүнөттөрдө сиздерге бир шаңдуу маанай тартуулай алдык деген үмүттөбүз. Сиздер көргөн ачык маек көрсөтүүсү аны алып барган мен Гүлдана Момунова болдум. Ал эми бүгүнкү менин маек төрүмдүн коногу Манас театрынын Төкмө акыны Нурсултан Малдыбаев жана дастанчы Азамат Асанбеков болду. Келерки берүүгө чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.